жайкы дөңгөлөк ооба. Буларга эмне дейсем, кантип ушундай алмаштырыш керекпи азыр? Алмаштырыш керек. Үйдө даяр бар, ошого алмаштырганга эч убакыт болбой калып атат. Майы кызматкерлери минтип күн сайын айдоочуларга жол эрежесин сактоону эскертип турушат. Ошентсе да авто кырсыктар күн сайын көбөйүп, адам өмүрүн алган учурлар катталууда. Жол эрежесин так сактабаган айдоочуларга, каттуу ылдамдыкта айдаган жана дөңгөлөгүн кышкы мезгилге алмаштырбай жүргөн айдоочуларга эскертүүлөр берилди. Кышкыга алыска кайсын жакка каттайсыз? Караш каттайсыз. Канча кишиңиз бар? Кишиңиз жок, Жолдон түзүлгөн эрежелерин, правиланы түзүүгөн жакшы таксаттагыз. Бул биз атайын телевидение менен эскертип жүрөбүз. Кышкы дөңгөлөккө өтүүңүз зарыл. Азыр мондай погода өзгөрүп атат, абар өзгөрүп атат. Ошого этияттык менен сиз көбүнчө адам ташыйсыз. Этияттык менен ошол өзүңүздөгү болгон жарандарга этияттык менен жагат. Азыркы учурда эреже менен айдаган айдоочулар жокко эсе, дээрлик баары эле катуу ылдамдыкта айдашат. Жол кырсыктары да ушундай жөнөкөй эрежелерди сактабагандыктан келип чыгаарын айдоочулар моюндашат. Көбүнчө мисалы мына азыр айтып кеткендей эле ошо бизде. Эмнеге дегенде биз жол эрежесин сактабадык. Мына дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек. Ошо элдиктен ылдыйраак жүрсө деле жакшы болот. Правиланы сакташ керек. Текимирээк жүргүлө дейбиз. Жол эрежесин сакташ керек. Баллондорду зимнийге алмаштырыш керек. Эске салсак, октябрь айында түнкү саат 3-4 чамасында Ош облусунун Кызыл Кыштак аймагында каттуу жол кырсыгы катталган. Mercedes-Benz жана Nissan үлгүсүндөгү 2 автоунаа кагылышып, натыйжада 5 адам окуя болгон жерде мерт кеткен. Mercedes-Benz автоунаадан 2 жаран, ал эми Nissan Premier автоунаасынан 3 жарандар окуя болгон жерде каза болгон. Бул жолуна кырсыктардын келип чыгышы азыр Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тергөө иштери жүрүүдө. 2019-жылга салыштырмалуу 2020-жылы жол кырсыктары 41%га аз катталган. Ал эми авто кырсыктан каза болгондордун саны 5 адамдан көп. Деген менен жыл башында эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жол кырсыгына кабылгандардын саны 241ге аз болгон. Ош облусунун аймагында катталып жаткан жолуна кырсыктардын эң негизги себеби бул калктуу конуштарда автоунаалардын ылдамдыгын ашыргандыгы, же болбосо ушул ылдамдыктарды ашыруу менен бирге карама каршылыкка чыгып айдаганда бет маңдайда автоунаа менен кагылышып, ошонун негизинен келип чыгууда. Азыркы учурда бул багыт боюнча Ош облусунун аймагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, рейдтерди өткөрүп атабыз. 2020-жылдын акыркы 11 ай ичинде 700гө чукул жол кырсыгы катталса, анын ичинен 200гө жакын адам каза таап, 300гө чукул адам денесинен ар кандай жаракат алган. Айымкан Исралыгыз, Азам Бузирков, Ынтымак.